Бул окуяны уксаңыз жүрөк түшөт. Кылмыш кылгандар жаш эле балдар экен. Маевкада 3 өспүрүм 1-класстын окуучусун зордуктоого шектелүүдө. Жанагы эле ызычы Кулиев көчөсүндө аялдар мушташкан видео тарады. Кара-Балтада 6 жаштагы бөбөк унаанын астында калып каза болгон. Айдоочунун айдоочулук күбөлүгү дагы болгон эмес экендиги айтылууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кулиев көчөсүндө мушташкан аялдар. Бүгүнгү өлөр 2 аял тротуардын ортосунда мушташып кеткенин видеого тартып алышты. Чыр-чатактын себептери азырынча белгисиз. Жанынан өтүп бара жаткан адамдар аларды ажыратууга аракет кылышкан, бирок окуя тез эле социалдык тармактарга тарап кеткен. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Садыр Жапаров жаңы министрлерге туура эмес иш жасасаңар эч кимди аябайбыз. Бүгүн 18-июнда Жогорку Кеңештин жыйынында өлкө башчы Садыр Жапаров келди. Ал депутаттар менен биргеликте министрлер болуп дайындалгандардын антын укту. Сөз сүйлөп жаңы министрлерге кайрылуу жасады. Сиздер бара жаткан жаңы министрликтерде ийгиликтүү иштер менен катар жасай турган жумуштар арбын. Муну эл да, өкүлчүлүктөрү дагы, министрлер кабинети дагы көңүлгө алуусун талап кылып келе жатышат. Бул маселелерди акылы жетет, алы келет. Бул тармакты алдыга жылдыра алат деген тилек менен сиздерди дайындап жатабыз. Мыйзамдарды так сактоо менен эл үчүн кызмат кылууга ант бердиңиздер. Жеке керт башыңарды ойлоп коррупция менен алектенсеңер, эл журтка жаман аттыңар калат. Туура эмес иш жасасаңар мыйзам чегинде чара көрөбүз. Эч кимди аябайбыз деди. Президент үнөлүк кырдаал курчуп, мамлекеттер ыкчам өнүгүп жаткан учурда кыргыз коомчулугун биримдикке жана жалпы максат үчүн иш алып барууга үгүттөгөн. Парламент жана бийликтин башка булактары менен бардык маселелерди тил табышып иш алып баруудабыз. Мунун үзүрү менен чек аралар такталып, коңшу өлкөлөр менен мамиле жакшырууда. Депутаттардын көбү ошондо айкырык жасагандарды, митинг уюштуруп, жалган маалымат таратып, элдин башын айлангандарды ээрчип кеткенде, азыр чыр-чатак болуп кеткен өлкөдө эле Борбор Азиядагы абал башкача нукка бурулуп кетмек. Ошондо акыл калчап иш алып баргандыгыңыз азыр үзүрүн берүүдө, деп белгиледи Садыр Жапаров Жогорку Кеңеште Минкап мүчөлөрүнүн антын кабыл алгандан кийин кайрылуусунда. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 3862. Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун тургундары электр жарыгы өчкөнүнөн нааразы болушууда. Абоненттерден түшкөн билдирүүлөргө караганда учурда эч жерде жарык жок. Кыргызстандыктар мектептер, калкты тейлөө борборлору жана башка мекемелер жарыксыз калганын жазышууда. Азырынча кол борбор жооп бербей жатат. Энергетика министрлиги Бишкекте жана Чүй облусунун бир бөлүгүндөгү электр жарыгынын өчүрүлүшкөнүнөн себеп такталып жатат. Бишкектин айрым тургундары таза сууда өчүрүлгөнүн айтышууда. Тактап айтканда, Төкөлдөштө, Жумушчулар шаарчасында, Гагарин, Тимур Фрунзе райондорунда суу жок болууда. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Кара-Балтада автоунаа алдында калган 6 жашар бөбөктү апасы айдоочу кыз машина башкарганды билбегенин, айдоочулук күбөлүгү жок экенин айтты. Ал шектүү кызга ишенип машинасын берген адамды да кармаш керектигин белгилеген. Чүй облустук милиция бөбөктүн апасынын арызы боюнча үн катып, автоунаа ээси боюнча иш өзүнчө каралып жатканын билдирди. Анын мындай иш аракети кылмыш жаза кодексинин 315-беренеси транспорт каражатын башкарууга укугу жок адамга уруксат берүү туура келет.
Милиция бул анча оор эмес кылмыш болгондуктан автоунаа ээси камалбаганын айткан. Ал эми бөбөктү сүзүп алган кыз учурда тергөө абагында. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Маевкада 3 өспүрүм 1-класстын окуучусун зордуктоого шектелүүдө. Маевкада 3 мектеп окуучусу 1-класстын окуучусун зордуктаган. Бул тууралуу 24 кечиге жабырлануучунун агасы Абдухалил Алиев билдирди. Кылмышка чектүүлөр 5, 8, 9 класстын окуучулары болгон. Балдардын бири видеого тартып, башка окуучуларга таратып, анан анонимдүү түрдө мага жөнөтүштү. Биз дароо 3 балдар ооруканасына бардык, ал жактан баары жакшы экенин айтышты, бирок менин колумда зордук, зомбулук болгонун көрсөткөн видео тасма бар. Баланын өзү да курсагы, ичеги карындары ооруп жатканын айтууда. Мен арызданып чыккандан кийин расмий тыянак кийинчерээк чыгарып башташты деп билдирди ал. Окуя 17 майда болгон. Жабырлануучу ата-энеси жумушта кезде 9 класстын окуучусу кирип зордуктаган. Мындан кийин дагы 4 жыл зомбулук жасалган. Ушунча убакыт бою алар аны ата-энеси менен кошо өлтүрөбүз деп коркутушкан. Биринчи окуядан кийин ал 10 күн мектепке барбай, апасына эч нерсе айткан эмес, бирок окууга баруудан кескин баш тарткан. Акыркы жолу жиэнинин айтымында окуя 26 майда болгон, дейт Алиев. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсөгөл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. 6 жаштагы кыздын өлүмүнүн чоо жайы. Чүйдө 6 жаштагы Ариела унаа тебелеп каза болду. Апасынын айтымында рулдагы 31 жаштагы аялдын айдоочулук күбөлүгү жана унаа айдоо боюнча тажрыйбасы болгон эмес. Ал таанышынын машинасында башкарууну үйрөнмөкчү болуп рулга отурган. Ошол учурда Ариела жолдун четинде турган. Машина аны тебелеп кеткен. Кыз ооруканага жетпей жолдо каза болгон. Кылмышка шектүү тергөө абагында. Ал эми автоунаанын ээсине кылмыш иши козголду. Бирок мыйзамда аны камакка алуу каралган эмес.